Havası taza susumul bir keli yerden biz Sarmirdim bulut ekindir atayın biz da gelgen biz Адегенде саламдашуу, алик алуу, алып баруучулардын жалпы катышуучуларды тааныштыруу менен башталган Сарымерден алыскы Кожокелен айылында кайрадан жаңырды. Тал чубуктай ийилген, жок дегенди билбеген, кызматта дайым деген, кынча бел жеңелерим аманбы. Улак чабыш болгондо, удургушуу ойношкон уландар биздин аманбы. Макал лакаптар табышмак, жаңылмач, ыр-күүлөрдүн бир ортого келип, элдин жарпын жазып көңүлүн көтөргөн салты. Айыл жашоочулары үчүн маданият үйү жок болгондуктан кыргыз элинин бул салтын жандантып, элдин башын бириктирген ынтымак иш-чарасы болду. Ушул айылда баягы кыз келиндер үйүндө бекер жатып, зеригиштүү нерселер болбосун деп ушул иш-чараны уюштурдук. Экинчиден ушул элибиздин биримдиги, ынтымактыгы, достугу бекемделсин. Негизги максат ушул. Кыргыз оюндары, ырлары, баягы эски үрп адаттары баары чагылдырып өттү. Эме бул эки команда тең жогорку деңгээлде оюн уюштуруп берди. Сарымерден айтыштын өзгөчө түрү. Мында чогуу отургандар кезектешип, негизинен сүйүү, дагы башка темаларды ырдашат. Ырдай албагандарды уйча, мөөрө жана башка сөздөр менен шылдыңдашкан. Айыл жергесинде Сарымерден мындан 15 жыл мурун уюштурулган. Айтылат го, элчи өнөр кенчи дегендей. Ушундай өнөрлүүлөрдү алып чыгуу, жашынып жаткан таланттарды чыгаруу. Канчалаган айылда иш жок келин кыздар жүрөт. Ошолор баягы келине көңүл ачып, ырдап, бийлеп, bir gün bolsa dagы көңүлдөрүн ачып кетишти. Негизинен эң туура иш-чара болду деп эсептейм. Бул айыл башчы, айыл өкмөт тарабынан уюштурулуп, мына айыл кеңештин депутаттары баардыгы катышып, ушул нерсени уюштурушты. Уюштуруучуларга да чоң рахмат айтабыз. Агызы эле кетчүдөй дарыябыз шаркылдайт. Кызгалдактын кыздары эмнеге мынча таркылдайт? Ак мөөрдөй созулуп, тоо гүлүнүн кыздары жаркылдайт го, жаркылдайт. Узунду кийген улдайбыз, кысканы кийген кыздайбыз. Ушул турган жеңелерди акыйга кайтып туздайбыз. Акыя, 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 акыя. Адатта Сарымерден оюнун майрамдарга карата уюштурушат. Бул иретте май майрамдарына карата элдин маанайын көтөрүп, аларды маданий эс алдырып жана спорттук иш-чараларды да өткөрүп беришти. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.